Дарование Москвы жайкы лагери балдарды кабыл алууну баштады. Балаңыздын жайкы эс алуусу пайдалуу жана өнүгүүгө багытталган болсун. Мектепке даярдоо, англис тили, араб тили, намаз окууну үйрөтүү, спорттук машыгуулар, таза абада сейилдөө, күнүнө 3 маал адал тамак. Ар бир балага өзгөчө көңүл бурулат. Орус тилин билбеген балдар үчүн кошумча сабактар уюштурулуп, эркин сүйлөөгө жардам берет. Балаңыздын келечегине бүгүндөн баштап инвестиция жасаңыз. Катталуу жана толук маалымат үчүн байланыш номерлерине кайрылыңыз. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз бүгүнкү чыгарылышта. Орусиянын президенти Владимир Путин катуу эскертти. Жооп мындан да катуу болот. Путиндин жарлыгынан кийин мигранттар үчүн дагы бир маанилүү өзгөрүү. Запретти алып берем деген Парвиз Гим мигранттарга эскертүү. Одессага катуу сокку болду. Курмандыктар бар. Орусиянын президенти Владимир Путин Россиянын аймагынан жасалган чабуулдарга жооп мурдагыдан да күчтүү жана кеңири масштабда болорун билдирди. Анын айтымында чабуул кайсы аймакка багытталганына карабастан Москва тарабынан көрүлө турган жооптук чаралар убакыт өткөн сайын күчөтүлөт. Путин мындай аракеттерди жасаган тарап анын кесепеттерин улам барган сайын көбүрөөк сезерин белгиледи. Мамлекет башчысы ошондой эле Украинанын армиясынын чабуулдары айрым учурларда Орусиянын мунай тармагына таасирин тийгизип жатканын, бирок бул багыттагы кырдаал акырындык менен турукташып жатканын айтты. Путиндин билдирүүсүнө ылайык, батыш өлкөлөрүнүн кысымына карабастан Орусия экономикасын бекемдөөнү, куралдуу күчтөрүн чыңдоону жана аскердик өнөр жай комплексин өнүктүрүүнү улантып жатат. Бул билдирүү Орусия менен Украинанын ортосундагы чыңалуу уланып жаткан учурда жасалды. Учурда тараптардын ортосундагы жаңжал жана өз ара чабуулдар боюнча маалыматтар көз карандысыз булактар тарабынан ар дайым эле толук карастала бербейт. Орусиянын мамлекеттик думасы акыркы окууда маанилүү мыйзамды кабыл алды. Ага ылайык квалификациялуу чет элдик адистер үчүн артыкчылык берилүүчү кесиптердин тизмесин бекитүү укугу Эмгек министрлигинен Ички иштер министрлигине өткөрүлөт. Жаңы тартип боюнча эми Ички иштер министрлиги кайсы кесиптердин ээлери жашоого уруксат алуу, иштөөгө уруксат алуу жана башка миграциялык жол жоболорду жеңилдетилген тартипте пайдалана аларын аныктайт. Мында белгиленген квоталар негизги тоскоолдук болбойт. Мындан тышкары Ички иштер министрлиги Эмгек министрлиги менен макулдашуу аркылуу убактылуу жашап жаткан чет элдик жарандарга бир гана катталган аймакта эмес, экономикалык байланыштар эске алынган башка аймактарда дагы иштөөгө уруксат бере алат. Мамлекеттик дума бул өзгөртүүлөр эмгек миграциясына мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү жана миграция тармагындагы башкарууну борборлоштуруу максатын көздөрүн билдирди. Эске салсак, буга чейин 26-июнда Орусиянын президенти Владимир Путин миграциялык кызматтарга байланыштуу мамлекеттик алымдарды жогорулатуу жана чет өлкөлүк жарандар үчүн жаңы төлөмдөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Демек, жакынкы мезгилде Орусиядагы миграциялык саясатта дагы бир катар өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Москвада өзүн миграциялык маселелерди чечүүгө жардам берген адам катары көрсөткөн Парвиз аттуу жаран социалдык тармактарда кызуу талкууга түштү. Интернетте тараган видеолордо анын кардарлары депортация, иштөөгө уруксат алуу жана башка миграциялык маселелер оң жагына чечилгенин айтып беришкен. Айрымдары сот аркылуу депортация чечими жокко чыгарылганын билдирсе, башкалары патент алууга же Орусияда калууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн айтышкан. Бирок бул билдирүүлөрдүн чоо жайы жана алардын мыйзамдуу негиздери азырынча расмий түрдө тастыкталган эмес. Парвиздин өзү дагы бул иштерди кандай жол менен жүргүзгөнү тууралуу расмий маалымат жок. Социалдык тармактарда бул окуя кеңири талкууланып, айрым колдонуучулар аны миграция мыйзамдарын жакшы билген юрист болушу мүмкүн деп болжолдошсо, башкалары укук коргоо органдары бул окуяны текшерүүгө тийиш деген пикирлерин билдиришүүдө. Ошондой эле көптөгөн интернет колдонуучулар Орусияда ушундай кызмат көрсөткөн адамдар дагы барбы деген суроону көтөрүп, мыйзамдардын аткарылышына байланыштуу тынчсызданууларын билдиришкен. Расмий органдар азырынча бул окуя боюнча маалымат тарата элек. Украинанын Одесса шаарында 14-июлдан 15-июлга караган түнү жасалган ракеталык жана дрондук чабуулдардын кесепетинен кеминде 3 адам каза болуп, дагы 3 адам жаракат алды. Одесса облусунун жергиликтүү бийлиги билдиргендей, жаракат алгандар ооруканага жеткирилип, алардын абалы орточо оор деп бааланууда. Маалыматка ылайык, кечки убакта шаарга бир нече ирет сокку урулган. Украинанын куралдуу күчтөрү билдиргендей, чабуул учурунда Орусия 2 башкарылуучу ракета жана 122 учкучсуз учак колдонгон. Украин тарап алардын басымдуу бөлүгү абадан коргонуу күчтөрү тарабынан атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматынын маалыматына ылайык, соккулардын бири жарандык инфраструктурага тийип, ишкананын кампасында ири өрт чыккан. Ошондой эле 2 жүк ташуучу унаа жабыркаганы кабарланды. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги билдирген маалыматка ылайык, соккулар Одесса жана Черноморск
портторунда аскердик максаттагы объектилерге, анын ичинде инфраструктурага күйүүчү май, сактоочу жайларга жана учкучсуз учак чыгарылган цехке багытталганын билдирди. Мындан тышкары Украинанын Чернигов облусунда дагы чабуул болуп, жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык бир адам каза тапкан. Ошондой эле Днепропетровск, Житомир, Николаев жана Сумы областарында да чабуулдар катталганы кабарланууда. Бул маалыматтар согушуп жаткан тараптардын расмий билдирүүлөрүнө негизделген жана көз карандысыз булактар тарабынан толук тастыктала элек. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.